Бүгүн балдар биз силер менен Кыргызстандын жер планетасында алган орду деген тема менен таанышабыз. Кыргызстан Евразия материгинин Борбордук Азиясында жайгашкан. Борбордук Азияда болгондо Евразия материгинин Азия бөлүгүндө жайгашкан. Азыр биз Кыргызстандын жер планетасында алган орду боюнча кандай жайгашкандыгы боюнча маалымат алабыз. Кыргызстан Набореки жерде жайгашса, биз азыр Кыргызстан түндүктү көздөй, түштүктү көздөй, чыгышты көздөй, батышты көздөй океандарга чейин кандай географиялык объектилерди басып өтөт экен, ошол менен таанышабыз. Кыргызстандан азыр биз түндүктү көздөй кете турган болсок, түндүктү көздөй кете берсек, биринчи Казакстан бөксө тоосуна барабыз. Казакстан бөксө тоосун басып өткөндөн кийин Батыш Сибирь түздүгүнө чыгат экенбиз. Батыш Сибирь түздүгүн басып өткөндөн кийин биз Түндүк Муз океанына чыгат экенбиз. Түндүк Муз океанына чейинки аралык 3380 километр экен. Азыр болсо чыгышты көздөй кайсы объектилерди басып өтөт, мына ошону менен таанышабыз. Чыгышты көздөй биз кете турган болсок, эң биринчи Такламакан чөлүнө барат экенбиз. Такламакан чөлүн баскандан кийин Гоби чөлүн басып өтөбүз. Гоби чөлүн басып өткөндөн кийин Манчжурияга барабыз. Манчжуриядан кийин Корея жарым аралынын түндүк бөлүгүнө, андан соң түндүк бөлүгүнөн Сахалинге чыгат экенбиз да, анан Тынч океанга чыгат экенбиз. Бул болсо Тынч океанга чейинки баскан аралыгыбыз. Тынч океанга чейинки аралык 3830 километр экен. Эми Атлантика океанын көздөй, батышты көздөй барсак, биз кайсыл географиялык объектилерди басып өтөт экенбиз? Батышты көздөй чыкканда биринчи Кызыл кумга барабыз. Кызыл кумдан Кара кумду басып өтөбүз. Кара кумду басып өткөндөн кийин Каспий деңизинен өткөн соң Чоң жана Кичи Кавказды басып өтөбүз. Чоң Кичи Кавказды басып өткөндөн кийин бул жерге Балкан жарым аралына чыгат экенбиз. Балкан жарым аралына чыккандан кийин Жер ортолук деңизден Апеннин жарым аралына чыгабыз. Апеннин жарым аралынан Пиреней жарым аралына чыгып, анан Атлантика океанына жетет экенбиз. Мына бул Атлантика океанына чейинки географиялык объектилер. Атлантика океанына чейинки аралык 6530 километр экен. Азыр болсо түштүктү көздөй жылабыз. Түштүктү көздөй карайбыз, кайсыл географиялык объектилерди басып өтөбүз. Түштүктү көздөй биринчи Памир тоосун, андан соң Киндик кушка барабыз. Киндик куштан кийин Каракорумдун батыш бөлүгү, Тибеттин батыш бөлүгү, Гималай тоосуна, анан Индостан жарым аралына. Индостан жарым аралынан кийин Инд океанына жетет экенбиз. Инд океанына чейинки аралык 1670 километр экен. Келе азыр балдар салыштырып көрөбүз. Кайсы океанга биз жакын жайгашканбыз? Демек, Инд океанына жакын жайгашканбыз, 1670 километр аралыкта жатат экен. Ал эми Атлантика океаны болсо 6530 километр аралыкта алыс жайгашкан экен. Салыштырсак, Инд океанына эң жакын жайгашкан океан бул эсептелинет экен. Ал эми Түндүк Муз океаны менен Тынч океаны болсо 3000 километрден ашык аралыкта жатат экен. Мына биз бул Евразия материгиндеги Кыргызстандын алган орду менен тааныштык. Азыр болсо балдар биз Кыргызстандын четки точкалары менен таанышабыз. Биз ар бир материкти өткөндө билебиз, четки точкалары менен таанышканбыз. Биринчи Кыргызстандын түндүктөгү точкасы кайсыл жерде жайгашкан? Бул Чүй суусу менен барып Казакстан менен чектешкен жеринде Камышановка деген кыштак бар. Камышановка. Бул Манас аэропорту жакта. Камышановка кыштагында ошол түндүктөгү точкасы болуп эсептелинет. Бул 43 градус 16 минута түндүк кеңдикте жайгашкан. Түштүктөгү точкасы, мына бул жерде Кызыл суу дарыясы бар.
Кызыл Суу дарыясынын жээгинде Дарыот коргон деген кыштак жайгашкан. Дарыот коргон деген кыштак жайгашкан. Ошо Дарыот коргондун жанында Кызыл Суунун Алтын Дайра деген куймасы бар. Мына ошол жердеги 30 градус 11 минута түндүк кеңдикте жайгашкан. Бул түштүктөгү точкасы. Чыгыштагы точкасы бул жерде Меридиан кыркатоосу бар. Билебиз, Меридиан кыркатоосу. Меридиан кыркатоосунун 6210 метр бийиктигинде жайгашкан. Бул чыгыштагы точкасы 80 градус 18 минута түндүк кеңдикте жайгашкан. Батыштагы точкасы Лейлик районундагы орки жерде Ак Суу суусу бар. Лейлик районунун Ак Суу суусунун алабында жайгашкан. 69 градус 15 минута түндүк кеңдикте жайгашкан. Бул Кыргызстандын батыштагы четки точкасы. Кыргызстан батыштан чыгышты көздөй 925 километр созулуп жатат. Ал эми түндүктөн түштүктү көздөй болсо 459 километр созулуп жатат. Жалпы чек аранын узундугу, жалпы Кыргызстандын бардык чек арасынын узундугу, демек орки жерге жазабыз. Чек ара узундугу 4508 километр экен. Демек салыштырабыз, кайсыл океанга жакын аралыкта жайгашкан. Демек Атлантика океанына бир аз жакын аралыкта чек аранын узундугу созулуп жатат экен. Аянты болсо 198,5 миң квадрат километр. Бул биз Кыргызстандын жалпы аянты чек арасы менен таанышып чыктык. Дагы бир маалымат, Кыргызстандын аянты 2 тоо системасынын айрыгында жайгашкан. Биринчи бул Тянь-Шань тоо системасы. Тянь-Шань тоо системасы биз билебиз, бул Талас ала тоосу, Кыргыз ала тоосу, Күнгөй ала тоо, Тескей ала тоо жана Какшал тоо, булардын бардыгы тең Тянь-Шань тоо системасынын тоолору. Жана экинчи Памир Алай тоо системасынын тоолору менен жайгашкан. Булар Чоң Алай, Кичи Алай, Артка Алай жана башка Түркүстан кыркатоолору кирет. Мына демек Кыргызстандын территориясында 2 чоң тоо системасы жайгашкан. Тянь-Шань тоо системасы жана Памир Алай тоо системасы. Тянь-Шань тоо системасын биз дагы Теңир тоо деп атайбыз. Демек бүгүн балдар биз Кыргызстандын жер планетасында калган орду боюнча жалпы маалыматтарды алдык.